18 жашар балдар, кыздар, мектеп аяктап аткандар бар. Анан 20 жыл мурда бүткөн, 20 жылдыктар бар. Эртең биринин артынан бири прокатка алган машинасы менен заңылдатып көчөдөгүлөрдү чочуткан, үркүткөн. Ушулардын бардыгы эң чоң ызалар. Ысырап бар жерде, шарият тыйган иш бар жерде, сөзсүз саңа бир мусибат, кайгы келет, палакат келет. Бардыгыңыздарда мен көтөргөн телефон бар. Жылда 26 майда угабыз, кече палан жерде мектеп окуучулары 4 бала палан машинада оор жайында мерт кетти, экөөсү больницада өлдү, үчөөсү тигил жерде өлдү, бул жерде өлдү деп. Кудай мени жалганчы кылсын, эртең 26 майда дагы угабыз ушул кабарды. Азыр өлө элек. Азыр эч ким авария боло элек. 11 классы бүтүп аткан окуучулар авария боло элек, бирок эртең 25 күнү болот. Не үчүн? Bir күндүк бүтүрүү кечеге 25 миң сомдон 30 миң сомдон акча чогултуп, бүтүрүү кечеси бал дагы бирдеме деп мугалимдер өздөрү баш болуп акча чогултуп ушундай иш-чаралар уюштуруп атат. Жараткан Аллах Таала шариятта тыйган ишинде сөзсүз биз үчүн бир пайда бар. Аллах Таала рухсат берген иште сөзсүз бизге пайда бар, тыюу салган иште сөзсүз бизге бир палакат бар. Арам иштер болуп жаткан жерде жыйынтыгында канчалаган семьялар бузулат. Шариятыбыз аял эркек бир дасторкондо олтурбасын. Аял эркек намахрам менен бийлебесин, дискотекага катышпасын дейт. Бирок биздикилер эртең 20 жылдык деп башка деп аялын жөнөтүп алып, 2 күндөн кийин интернеттен видеосун көрүп, талагын бергендер бар. 5 баласын тирүүлөй жетим кылгандар бар. Аллах тыйган иштен тыйылбасаң, ушундай мусибаттар биринин артынан бири келе берет. Как будто 20 жыл мурда ушундай бир кыйратып, мектепти кызыл аттестат менен бүтүрүп, кыйраткансы белгилеп, бирок семьясынан айрылган, атасынан айрылган, же болбосо 18 жашар баласынан айрылган ата-энелер кездешет. Жараткан Аллах Таала ысыраптан тыйган, ысырап кылгандар тууралуу кереметтүү Кур'анда мындай деп кайрылат: "Я бани Адам, хузу зинатакум инда кулли масжид." Адам баласы, мечитке жакшыраак кылып кийинип бар. Жума намазга чырайлуу кийинип кел. Жума намазга прокатка алып костюм кийип кел дейт. Күлүү вашрабу, жегиле, ичкиле аятын уландысында. Вала тусрифу, ысырап кылбагыла дейт. Жеш керек, ичиш керек, бирок ысырап кылбаш керек. Bir күндүк бүтүрүү кечеге 15 миң сом не деген акча? Ошону уюштурган мугалимдер өздөрү 6 миңден 7 миңден bir ай 30 күн сабак берип айлык алгандары бар. Анан bir күндүк бүтүрүү кечеге 15 миңден 25 миңден уялбай акча чогултат экен. Ысырапкорлор тууралуу Аллах Таала кереметтүү Кур'анда: "Иннал мубаззирина кану ихвани шаятин, ва кана шайтан ли раббихи кафура." Чындыгында ысырапкорлор булар шайтандын бир тууганы, ал эми шайтан Роббусуна капыр болгон дейт. Аллах Таала ысырап иштерден, арам иштерден баарыбызды сактасын.